Кыргызстанда 3 декабрга карата коронавирустагы 50 адамдан жаңы аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Эмди албагандар арасында дагы 3 киши каза болгондугу кабарланды. Ал эми бир суткада 74 адам илдеттен сакайып чыгып, бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 378 бейтап, амбулатордук түрдө 466 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 183 510 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 178 478 айыгып чыкса, 2755 адам каза болду. Жогорку кеңешке бирдиктүү шайлоо округу боюнча бюллетендердин 90%дан ашыгы маалыматтык серверге киргизилип бүттү. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова бюллетендер кол менен саналып бүткөндүгүн, серверге киргизилип жаткандыгын кабарлаган. Бирдиктүү шайлоо округунан 21 партия атсалышкан. Учурда добуштарды кол менен саноонун жыйынтыгы боюнча 6 партия 5%дык босогодон өттү. Алар Ата журт Кыргызстан 16,61%, Ишеним 13,79%, Ынтымак партиясы 11,22%, Альянс 7,96%, Бүтүн Кыргызстан 6,63% алса, Ыйман Нуру партиясы 6,25% добуш алды. 28 ноябрда парламенттик шайлоо аяктап, жыйынтыктар санала баштаганда БШКнын автоматташтырылган системасы бир канча убакытка иштебей калган. Кайра ишке киргенде добуштардын көрсөткүчү өзгөрүп кеткен. Бул шайлоого катышкан партиялар арасында жана коомчулукта күмөн ойлорду пайда кылды. УКМК буга байланыштуу териштирүү иштерин жүргүзүп жаткандыгын кабарлаган. Кочкор районунда 2 декабрь күнү саат 21:08 чамасында Бишкек Нарын Торугарт унаа жолунун 116-чакырымында КАМАЗ оор жүк ташуучу унаасы жана жеңил унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, кырсыктын кесепетинен 4 адам жабыркаган. Жерине 4 куткаруучу тартылып, жабыркаган адамдар унаалардан чыгарылып, тез жардам кызматына өткөрүлүп берилген.